Бизде бул жерде ремонт, билесиңер эми, жакынкы күндөр уже ремонттагы бүтөт. Иш дагы толтурат. Бул бизде эми бир жолугушуу түзүлөт алдын ала. Рукап түзөт, анын бардыгын, бирок мындай ал ушу графиктегидей болбойт. Көчөдө жолугат, бирөө ал жака чакырат, бул жака чакырат. Мисалы азыр жамгыр жаап, Озгурда сел түшүп, азыр шаар резервуардан суу колдонот азыр. Бир вице-мэрибиз ал жакта, бир вице-мэрибиз бул жакта жыйындарды өтүп атышат. Дагы бир вице-мэрибиз ал жакта иштеп атат. Министрлер келген. Алар менен бир ачылышта. Мына ушинтип эми ишибиз уланат эртеден кечке. Таң эрте жумуш 8:00 башталат. Иш бөлмөсүнө шашып кирип кеткен кала башчысы Жанарбек Акаев жумушту дароо эле жыйындан баштады. Могул жерде бир здание бар. Алар конференция менен дагы кирейген зданияга бере албайбыз деп, бирок сырткы жагын бизге ылайык асыпташты. Өзгөртүп бергиле дедигиле. Ошондо мал жерде узундугу бир 200, где-то бир 50 метрдей мындай поэтажно. Мындай лестница сөйлегенде мынаны бәрін коюп атабыз. Буну макулдаш элебиз. Баягы жан жакка жабышыппы? Жан жакка жабышат. Лестницаобразный кылсак, ошондо баягы жарды дагы мындай окей жапкан болот экенбиз, эбитчи. Анан баягы биз алып кетаткан нешени бурабыз бул жака деп атабыз. Ошондон баштап Ушуна 40 метр берген жерге келип 10 метр фонтан болуп атабы? Санта 50 метр сакталгандан кийинкиси 5 метр. Мына ушундайдын узундугу 300 метр деп атат. Бунун минусу плюсун айтайынбы мен? Мен оюмда эмес, мен менен да может макулсыңар же макул эмес болсоңар айтпа да. Ал метрканын койгонуңуздун плюсу туристтер келет. Ошо жерге келгенче эле ал метрканы музейин көрөт. И буга биз акча бербейбиз. Буга стаффондон уже акча даяр. Ал ортодо кала башчысы бир канча иш кагазга кол коюуга үлгөргөнгө күбө болдук. Ош шаарына турукташтыруу фондунан 900 миллион жолдорду курууга акча сурап атабыз. Урматтуу президентибиздер. Жай көрсөт бүгүн чечип атат. Алгачкы жыйын дээрлик 1 саатка созулду. Сөз мурдагы борбордук базардын ордун байыркы Ош шаарын чагылдырган туристтик жай кылуу тууралуу болуп жатат. Бул чечим ушул иш бөлмөдө кабыл алынган. Инвесторларыбыз келди, көрдүңүздөр. Алар эскиздик долбоорун жазып беришти. Шашпай, бирок ошол убакта эле эми ар бирине мен жетишпейм, бирок жоокердик адамдарды дайындап, анан бир айдын ичинде Кудай буйруса ошол жерде аябай жакшы долбоорубуз башталат. Бирок 50 метр жана корпус зонасын сактайбыз. Кийинки каалооңузга качып турсак болот да, уруксат болсо, э? Болот. Кимдер киргизесиңер? Азыр ишти жок. Жаап туруңар, чоң. Жумуш көп, убакыт аз. Андыктан ар бир мүнөттү туура пайдалануу керек. Антпесе алдыдагы жыйындар, жолугушуу, сыйлоо аземи, иш-чара кабыл алууга жетишпей, жумуштар жеринен текшерилбей калышы мүмкүн. Азыр булар галстук барбы жок? Төлөй келчип. Галстук жок. Жакшы болуп туруп. Барбы жокпу? Жок, булардыкы дейм. Ана мындай алайын. Жыйындан соң кала башчысынын кабинетине Вьетнамдан келген инвесторлор башпакты. Басат аке, иштериңиз жакшы онан? Рахмат. Сиз бияка кетип калдыңызбы? Бул жакта уже 1 жылдан бери. Ошон үчүн иш катып кетип атыптыр. Thank you. Бул эметен да? Генеральный директор. А вы по-русски знаете, да? Да, мы сейчас расскажем вам все про корпорацию, вы представимся, да, с вашей стороны. Хорошо. Кабылдамада бүгүн кезек күткөндөрдөн Евразия өнүктүрүү банкы да бар. Өкүлдөр быйыл Ош шаарындагы ири инфраструктуралык долбоорлорду каржылоону колго алабыз деп турушат. Ошо бизде биякта Ошто бир долбоор бар эле, 2 эстакадалык мост, анан жолдун узартылышы боюнча. Ошону талкуулоо боюнча келдик. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Келип калдыңыздарбы? Келдиңиздерби? Кандайсыздар? Евразийский банк, Мило Жович, сиз катта киши экенсиз. Келиңиз. Кандайсыздар, жакшысыздар? Минтранс.
Жакында Ош шаарында унаа тыгынын азайта турган 2 эстакадалык көпүрө курулат. Ал дал ушул Евразия банкы менен макулдашылган. Президент кол койгондон кийин өкүлдөр бүгүн шаар мэри менен жолугушууда. Маселе жолду бошотуп, жумушту баштоо. Президент кол койду. Биз Минфинден уведомление алдык официально. Менин заключениесин берди. Жумушту эми баштасак болот да. Бизде ошо бир эле маселе болуп атат азыр, жана переселение боюнча. Бирок биз жанагы Улукбек мырза менен дагы сүйлөшүп, биз ушуну эки этапка бөлөлү деп сунуштасак, азыр Нурлан Орозбек айтып, эки этапта проекти каралбай калып жатабы? Булардан баштай берели. Биягынан келе берели жолго, туурабы? Анткени жол биягынан башталат да. Же ар жерден кыласыңарбы? Жолду. Биягынан башталат. Бирге баштайбыз. Масштабда кетебиз дейсиңерби? Акча бар. Президент кол койду уже неме болду. Бул жактан баштай берсек да биздин балдар сунуштап атат. Баштай берсек. А могулар бизге проблема эмес. Туурабы? Коммерческий жашабайт. Жашабайт, үй жок. Силар да калабыз. Кайерге чейин ушуну бүтүрүп бере алабыз бизге? Жага могул жерде башталып, парк биздин жерде алып баштай берсеңиз азыр болот. Биз мына жерде бурс элешет экен. Бурсту сиз качан ой көрөсүңөр эмес да? Биз бергенбиз азыр госрегистрге берилип Курманжан Дакка көчөсүнө чейин уже булар чечилди дейт, могу Саргай базар могу. Аны чечилди. Бул жери уже чечилди. Аны Бишкектен хозяиндарын чакырып алып силер коят болбой эле. Анда 156-дан ал уже азаят да. Мен, по-моему, 120-дай калса. Бул жерде 156 объект болуп атат да, строение болуп атат да. А бир участкада 4 строение болушу мүмкүн, 5 строение, 3 строение болушу мүмкүн да. Анын жарымы эле уже нежилой строениялар. Кала башчысы үчүн убакыт баалуу ресурс. Ар бир мүнөтү так пландалбаса эле иш артка кетери бышык. Анткени кабылдамада жарандардын, кызматкерлердин агымы дагы деле токтой элек. Жок, умаркен жок. Жечпей калар ака. Алып атабыз. Жок, катырып калды. Хамидулла. Саат 1 болот, түшүнүүгө барасызбы эми? Биз азыр түштөнүүгө барабыз, бирок Ага чейин да жумуш. ал жерде биз жакшы бир компания менен жолугуш кылабыз. Иш арасында иш арасында эле кимде? Сүйлөшүп, Кытайдан келген да бир компания бар. Алар менен жолугабыз, сүйлөшөбүз. ГИК эми мэрияга карабайт. Бизге караган МИП бул. Эгер ал жактан алам десеңиз, аны дагы көрбөйсүзбү МИПти дагы? МИПти көрдүм, бизге сәл ГИК жакшы экен. ГИК жакшы. ГИК бизге карабай, ГИКке биз кеңеш гана беришибиз мүмкүн. Онда карап коесузбу деп өтүнүч гана кылышыбыз мүмкүн. ГИК эми ал өзүнчө иш кылат. Түшкү тыныгууга бараткан учурда да Чанарбек Акаевди жарандар токтотуп маселесин жеткирүүгө аракет кылышты. Бул жолу майыптыгы бар жаран мэрден турак чай сурап келген. Жолугуш болуп аткан жерден эле чалып айтам. Сөзсүз айтабыз. Тилек, номерин жазып ал. Анан номерин бер өзүң. Сразу. Мына Тилек жанында жүрөт го постоянно. Түштөн кийин жолугабанда. Түштөн жолугабыз анда. Биз бир саатта келебиз. Азыр учурда Жанарбек Акаев саат 1:30 болуптур, 13:30 түштөнүүгө чыкты. Андан кийин сапарыбызды кылабыз. Түшкү тыныгуу жарым саатка гана созулду. Аңгыча шаар башчысы имаратты көздөй багыт алып, жыйындар залына киргенин көрдүк. Мында ал Оштун жигердүү жаштары менен жолугат. Саламатсыздар, урматтуу конокторлор, жаштар. Бүгүн биздин менен алгач эле биздин Ош шаарында сиздин демилгениңиз менен жаштардын башын бийликтери башкача айтканда лидер жаштарды топтоо максатында ошол иш-чара уюштурулду. Мүмкүнчүлүк толтура. Колуңарда алаканга салган дүйнөнү көрүп турасыңар. Байланыш десеңер байланыш мына шаардык кеңештин депутаттары, биздин лидер жаштар, элдер мырза силерди колуңардан жетелеп каласыңар мэрге, каласыңар парламентке эмне деген мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат да. Бул жагы менин оюмча калганы уже өзүңөрдө. Ошол өзүңөрдүн багытыңарда сунуштарды берсеңер, биз сүйүнөбүз. Мисалы, шаарда мондай кылбайлыбы деп бир ойлонбойсуңарбы силерчи? Ойлонуп бизге айтып калса, силерди эч ким урушпайт. Туура эмес болсо. Мен эле түзүп битире албайт элечи. Жакшы. Мэрдин бир күндүк иштеп жүрөбүз, 3 күн. Сиздер тиркелип калыңыздар. Азыр жаштар сүйүнүп атат деп биребиз, бир нече жолу айттыңыз. Оштун тарыхында жаштарга жакын мэр келип атпайбычы? Адатта мына жаштар дегенде бизде
мамлекет тарабынан жергиликтүү бийлик тарабынан эң биринчи шаардагы курулуш, жол, коммуникация эске келет да. Анан адамдык ресурс эң кымбат да. Эң негизги бул адамдык ресурс. Бизди мактана турган эң чоң байлыгыбыз бул адамдар да. Анан Ош шаарынын жаштары үчүн атайын мэриянын колдоосу менен ушу жаш жаратмандар деген долбоор башталып атат. Анын башында ошол Ош шаарынын мэри Жанар Кубанычевич демилгелеп ушундай кызматташууну сунуштаган, ошонун алкагында бүгүн ушул долбоорду баштап атабыз. Жанар Акаев ушул эле залда Азия өнүктүрүү банкы менен кезигип, таза суу маселесин талкуулады. Банк өкүлдөрү буга чейинки кызматташуулардагы катачылыктарды белгиледи. Эми шаар бийлиги аны оңдоп чыгат. Thank you for you. Жолугушуу кызуу өтүп, 1 саатка созулду. Конокторду узаткан калаа башчысы дароо иш бөлмөсүнө шашыла багыт алды. Анткени аны кабылдамада жарандар, кагазда чечимдер күтүүдө. Не болду ара? Сүйлөшүп алып кандай болду? Алар менен жакшы эле сүйлөшүп болду. Эртең окончательно саат 11-де жеринде залым сүйлөшүп калган. Көнчүдөй туруп барбы? Көнчүдөй туруп бар. Нормально, Туктан бердик. Андан кийин бул да Жанар Кубаныч. Кудак не дейт? Не дейт? Айтыр. Күндүз көрдүңөр, эл аралык уюмдардан баштап өзүбүздүн тургундары арыз арманы менен келгендер. Ошол жерде азыр көчөлөрүбүздү, жанагы парктарыбыздагы маселелерге даже жетишкен жокпуз да. Эми азыр уже көчөдө иштейбиз. Айтылган срок бул 1-май эле. 1-майга Кудай буйруса бүтүрөбүз. Мына азыр кыйып караңыз, мына Генен, Бекем, могул жерде мына канча окуучуларыбыз сүйүнөт. Бул жактан бул жакка өтүшөт да. Айтылган сроктордун баарын бүтүрүшү. Бул кандай? Бул Досум, чурка. Азаке, мол. Мына экинин конечкасында жүрөбүз, карасаң. Иштеп аткан бир да киши жок. Булар уже майдын аягына чейин бардыгы бүтүп тапшырабыз. 13 сквер, тең? 13 скверттен тапшырабыз. Сонун кылып оңдоп беришиз керек балдарга, Ай азамат балдар. Гүлдүн түрүн эгип, ошол жерде жанагы Дубайдагыдай, Өзбекстандын анча шаарларындагыдай кооздуктун барышы. 6 ай ошол жерде гүл туруш керек да. Силерге рахмат. 50% чогултупсуңар. 50% биз беребиз. Анан зыңкы деп жасап коебуз. Настоящий шаарга окшоп калат да. Биз мэр болуп келгендеги алгачкы жыйынтыктарды уже айрым жолдорду ачып баштадык, көчөлөрдү. Азыр көргөндө скверлерди жакындачабыз. Анан бул кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү, анан узак мөөнөттүү долбоорлорубуз бар. Кыска мөөнөттүүлөрүбүздү жана 1 километр, ошо 1 чакырымдын аралыгындагы жолдорубузду ачып баштайбыз. Азыр мына 10дон ашык көчөлөр оңдоо иштери жүрүп атат. Парктарыбызды уже мына эгемендик күнүнө карата көп парктарыбызды ачабыз. Андан сырткары узак мөөнөттүү жана эстакадалык мостторубуздун башталышы болот. Анан шаардыктарга бир топ долбоорлорубузду уже мындай 1-майдан баштап ачылыштар. Көп бир канча жолдорубузду, көпүрөлөрүбүздү ачылыштарды баштайбыз. Эң чоң көйгөйүбүз бизде жанагы снос болгондон кийин 550дөй коммерциялык объект, 1250 жанагы турак жайлар, ошолордун компенсациясы бар. Бирок биз андан качпайбыз, анын бардыгын төлөп беребиз. Алар менен сүйлөшүп жыйынтыктап калдык. Аларга үйлөрдү беребиз, жер беребиз. Андан дагы мындай чоң маселе болбойт. Проблема көп экен деп отура бербейбиз. Анын бардыгын чечебиз. Бирок ошол эле убакта биз жанагы чачылып жаткан бир 4-5 жерибиз бар. Мисалы ошол эле эски базар, жанындагы жана шоколад базары сыяктуу. Аларды дагы жөн эле азыр эптеп эле мындай тезирээк жаап коелучу деп эле үй кургандарга мондай көп кат үйлөргө берип койсок, ал мындай дароо эле куруп баштайт. Бирок биз ошол жерге мисалы Шератон сыяктуу отелдерди сүйлөштүк да, ошондой бүтүп калдык. Анан бир туристтер келе турган байыркы кушту чагылдырган базарды мисалы эртең менен кабинетте талкуулап атканды көрдүңөр. Мына ошондойдорду баштайбыз. Бул курулуштар дагы бир 1 ай, 2 айдын ичинде уже башталат. Ушул тапта шаардыктар Жанар Акаев баштаган иштердин жыйынтыгын күтүүдө.
Ошко жетекчи болуп келген күндөн тарта билектирүү ишке киришкен мэрдин реалдуу жыйынтыктары күндөн күнгө байкала баштагандай. Бизде Ошту жана эле жана өткөндө мен айткандай шаар эми бетон, асфальт жана эле көп кабаттуу үйдөн турбайт да. Ошон үчүн шаарга абдан көп көчөттөр деги уже шаардыктарды үйрөтүп койдук уже. И бизнести дагы үйрөттүк. Бошогон адам эле көчөт теге бергиле. Бирок ошол көктөп ал мындай өнүп өсүп кетиши чоң проблема. Биз бир аз кечиксек дагы биринчи сугат системасын тартып алып туруп, анан эгип атабыз да. Жанагы бир күндүк акция кылып эле эгип анан кайра кетип калсак болбойт. Ошон үчүн биз азыр көчөттөрдү эккенде сугат системасын тартып, анан эгип атабыз. Ошон үчүн 1 жыл 2 жылда мындай элдер байкайт. Азыр эми саат 7 болуп калды. Биз акыркы иш-чараларыбыздын бирөөсү азыр Кыргызстан боюнча жаштар келиптир, 200дөн ашуун жаштар. Баткенден, Нарындан, Ысык көл, Талас Ишыл бардык жерден келген. Ошол жаштарга келип жолугушуп азыр мен ушул өзүбүздүн дос чарыбызга айтып, балдарга ушул жерден бир Оштун пловун жасап, бүт ушу 200дөн ашык Кыргызстандан келген жаштарды кечки тамактандыралы деп повар жалдап, казан асып, өзүбүз эле балдар даярдашты. Азыр аларга өзүбүз плов салып берип, даярдап, анан ушул жерден алар менен баарлашып, жакшы дейм. Ошко ушинтип өлкөбүздүн мындай бардык аймактарынан келип атканы бизге сыймык. Кыдыруулардан соң Ош шаарындагы кооз локациялардын бирине келдик. Бул жерде азыр Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев өлкөбүздүн 7 дубанындагы 250 чукул студенттер менен жолугушуу өткөрүүдө. Ош шаарынын мэри Акаев Жанарбек Кооңучевич. Урматтуу жаштар, Ош шаарына кош келипсиздер. 7 областтан келген. Ар бир областтан жана ошондой 2 шаардан өкүл келиңиздер. 7 областтан бирден өкүл. Майдалайм ба? Мына. Жоң болуп калсана. Саат кечки 8'di какканда Жанар Акаев менен Оштун негизги көчөсүндөгү тротуардан кезиктик. Борбордук көчөлөр. Ошол мен айтып атам, тротуардан акчаны аябак. Ондан жасап атканда азыр борбордук көчөлөргө жасайбыз. Ал чакчы. Мен баягы чекеректеги райондордо жасайбыз. Бирок алар кичине мындай күтүп туруш керек да бир аз. Жанар Кооңучевич, эми бүгүн кечке пресс-конференция менен жүрдүк. Иш бөлмөңүздөгү сырттагы иш-чараларды, кабыл алууларды, жолугушууларды баарын эсептегенде 30дан ашкан. Анан дайыма эле ушундай иштирачы болупсузбу? Ооба, азыр эми мисалы бул жерде азыр мына Кытайда жана бетон завод тургандар бар, бул жакта Кытайдыктар. Алар турушат мисалы. Алардын дагы бир маселеси бар. Аларды чечиш. Азыр дагы барасыз. Азыр бул жерден жолугуп алабыз, башкача эле сүйлөшөбүз эми кедечи. Азыр ушундай мезгил да. Шаардыктар мындай дароо жыйынтыкты көргүсү келет. Бизде эле ошондой дароо жыйынтык болуп бирок бүт баары долуп тигинде болсун деген аракет болуп атат да. Бирок биз Ошко мындай жакшы иштерди жасайбыз көбүс. Азыркы сиз көргөн эртеден берки сүйлөшүүлөр, кабинеттеги сүйлөшүүлөрдүн бардыгы чоң долбоорлор, алды 100 миллион доллардан башталган долбоорлор да, мисалы ошол жана Вьетнамдан келгендер. Булар өзүнүн бир аздан кийин берет. Бирок биз мындай эң негизгиси биз мэриянын бардык кызматкерлери айткан элге ачык бололу. Бизди мисалы интернеттен, башка жактан сындап, бул жериңер монча ачылып жатат, бул жерде лифтиңер иштебей жатат, бул жерде тротуар начар экен дегендин бардыгы туура. Бизди мындай сындап турганы, сунуштарды айтып, начамды ушуну такалап турганы деле, камчылап турганы деле жакшы. Биз ага мындай ачыкпыз, андан эч коркпойбуз, тескерисинче мындай туура кабыл алабыз. Азыр эми кандай? Азыр эми дагы 1-2 жолугушуубуз бар, мындай кичине башкача сүйлөшөбүз. Ушинтип азыр эми Ошентип эртең мененки 8'de башталган жумуш кечки 9'da да аяктаган жок. Алдыда калааны бир катар ири долбоорлор, ачылыштар күтүүдө. Бул шаар башчысынын күнүмдүк ишмерчеми. Жумуш көп болгондуктан атайын түзүлгөн пландан чыгып иштөөгө туура келет. Мунун баары тургундарга ыңгайлуу калааны түзүү аракети.